Ой, биздин шаарда бул продукциялар өтпөйт. Ой, биздин шаарда адамдар араң эле нанга акча табат. Бул продукциялар өтпөйт деген сыяктуу суроолор болсо, ошо жооп берип кетели. Бир окуя. Күндөрдүн биринде жаңы эле бизнести үйрөтүп, жаңы окуучуларды үйрөтүп, аларга кантип кардарларды табышты үйрөтөм деп атайын башка шаарга барганымда, ал мезгилде онлайн үйрөтүү системасын кое элек болчумун. Анда офлайн көрө кетет элек. Бетме бет жолугушуп анан ошол кардарларды кантип табышты үйрөтөм деп барып, атайын ошол шаарга барып үйрөтөм деп, анын кардарлары потенциалдуу кардарлар менен жолугабыз деп жолуккан жатканыбызда, анан ал адамдын күйөөсү, ал эженин күйөөсү менен отуруп чай ичип калдык бирге. Анан ал айтып калды, бул биздин шаарда адамдар нанга араң акча табат, силердин мен ойлойм продукцияңар анча өтө бербесе элек, шампунь, бет маяларыңар анча өтө бербесе элек, жакшы кетпейт го деп койду. Анан дегенде да мен эми ал менен талашып отургум келбеди. Балким эми жасап көрөбүз да, убакыт көрсөтөт, эми Кудай билет да деп койдум. Деп жылмай эле койдум, ал менен талашкым келбеди көп. Түшүндүм ал бизнес темасында жок экенин, ал мамлекеттик кызматта иштейт. Анан аял айтып калды, эй, мен сени укпайм, айта бересиң. Еще как өтөт деди. Мага бир убакта 2 жыл же 3 жыл мурун ушул бизнести сунуш кылганда, ушул сыяктуу бизнести сунуш кылганда мен биздин шаарда өтпөйт, окуй болбойт, муну ким алат деп түшүнгөн эмесмин. Тескери сүйлөгөм. Ошол сунуш кылган адам азыр чет өлкөлөргө саякаттап, айына ушунча миң акча табып атат. Мен кыялданган жашоодо жашап атам. Мен кичинекей айлыкка мамлекеттик кызматта иштеп жүрөм, дагы деле болбойт деп. Мунусун мен жасайм деди. Чындап эле жасады, иштедик. Арадан 1 ай, 1,5 ай өткөндө ошол жашаган жерден содасы, ошол адамдын содасы 80 миңге чыкты. Бул жерде адамдар нанга араң акча табат деген жерде 80 миң сом сода 1 айбы же 1,5 айда ошондой сода чыкты. Кийин акырдык менен ал 100 миңге, 150 миң, 200 миңге да чыкты алардын содасы. Ошон үчүн бул жерде жасабай туруп, мындай болбойт, тигиндей болбойт дегендин кереги жок. Өзгөчө биз иштешип аткан интернет дүкөнүнүн продукциясы элге өтүмдүү, продукциянын баалары элге жагымдуу, ал кадимки дүкөн менен кадимки павильондордун баасындагыдай. Ассортимент өтө чоң. Ошон үчүн бул өтпөйт, бул болбойт, бул кетпейт деген бул сиздин коркок мээңиз жана бизнес темадан алыс мээңиз айтып атат. Бизнес темада сиз аралашып жүрбөгөн үчүн ушундай коркуулар, сезимдер келип атат, Ошон үчүн ал ой пикирлерге ишенбеңиз, жасап жүргөндөргө ишениңиз. Жасап жүргөндөр таап атабы? Алар сиздей эле жөнөкөй, орто, карапайым элде жүргөн адамдарбы? Сиз сыяктуу. Анда алардан колуңан келтеби, демек сиздин да колуңуздан келет. Ошон үчүн жасап көрүш керек, жасай бериш керек. Ошондо колуңуздан келе баштайт. Ушул сыяктуу видеолор жаккан болсо, лайк басабыз, катталабыз же комментарий жазабыз.